road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. No more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Mıkı, stand-up uyuşturup barımızı uşul yerge çakırıp. Men oyunca men çaçımды ысылыңдайды да, бул бекерден чакырган жок. Bunun заготовкасы бар, бирок ачпай турсам болмок, Ладно. Ошондо деле күлкүлүү кылып айтат эми бирок. Баары делечи. Дагы жолу кош келипсиздер стендапка. Буюрса стендап акырындан өнүгүп атабыз. Ушунча адамдарды чогултуп, көңүлүңүздөрдү көтөрөлдөп атабыз. Кимде ким бүгүнкү стендапка биринчи жолу келди, кол чаап коюңуздарчы. Жигиттер, эски тамашаларды ура бергиле, бүт жаңы экен да. Жакшы, кош келипсиздер. Бүгүн ушундай сонун жылуу атмосфера болуп атат. Мындайча айтканда, жакшы адамдар чогулупсыңар, аураларыңар жакшы окшойт, мындай араңарда хажга барып келгендер да окшойт го деп коем. Келгиле, акырындан таанышалы. Бүгүнкү кечеде сиздер сонун көңүлдүү кече өткөрөсүңөр деп ишенем. Анткени көңүлдүү кеченин жарымын бул жакта 1 саатта айырдап биздин байкелерибиз Кайрат Пирмердиев, Адилет Эркин жакшы маанай тартуулашты. Менче уже мындан ары юмор анча болбосо да, хотя бы жакшы уруп кеттик деген атмосфераңар бар да сиздердечи. Таанышалы акырындан кайсы столик, каяктан келди дегендей. Саламатсыздарбы? Мына могу биринчи эле столик. Жасарбы? Силерде деле айылда жассыңарбы деп аялдар менен учурашабы? Кечиресиздер аялда болгоным үчүн, Жасар, кире бериңиз, ай кызай, уялбаңыз, бас. Баарыңар жалдырап карап койсоңор. Жөн эле айтып койду. Каякта иштейсиз, айта бербейсизби эми? Мебельный цех? Корпусной мебельби же мягкий мебельби? Сизди карап туруп, мягкий мебель элестетип атам да, что-то. На любой вкус. Всё, андай мебель керек болсо, анан стендаптан кийин келип, эжекенин номерин алып алгыла. Эмне иш кыласыз? Сиз дагы мебельный цех. Сиз келгенсиз, мурун мебель, любой мебель, мыкы, смело деп туруп жок болуп кеттиңиз го, что-то. Тамаша. Любой мебель, смело деген ошон үчүн бизге акча керек. Эгерде кимге мебель керек болсо, айтып койгулачы, пожалуйста, биз жасатып туруп акчага алмаштырып алабыз. Колчалар мебельный кызмат иштетишет экен. Андан ары бул жакта 2 жигит отурат. Ассалам алейкумдер. Эми көрүндүңөр. Свидание силерде же. Жөн эле караңгыда 2 кулакты салдырганы. Кулакты салдырганы башка жерге көрбөйсүзөр. Боди массажга деп коюш. Кулактан башка жерлерде эле салып кетет. Фотографсыз, сиз? Тааныйм сизди. Сизчи? Видеограф. Аман эле болгула силерчи. 1 айда араң аркаңардан жүгүртүп жүрүп бересиңер го. Качан депчи. Колчалар, тойдо бүгүн эч жерде той жок окшойт, Фотограф, видеограф, ырчы, звукач бүт бара келип алыптыр. Мебельный салонда келет, биякта жүрөт. Саламатсызбы? Сиз мебелге агып алгансыз го, Кандайсыз? Атыңыз ким? Атыңыз Нурмат. Фамилияңыз Садыров деп кой. Фамилиям жакшы деп коесузбу? Биринчи жолу келдиңиз окшойт, сизди? Кайдан угуп келдиңиз? Эмне болуп келдиңиз? Тиш доктурсузбу? Кыргызча сүйлөбөйсүзбү эке? Стоматолог же тиш докторбу? Эмне, кандай айырмасы? Только орустар даярдайлайбы стоматолог. Тиш докторундай. Азу тишимдин аркасы ооруп атат десеге. Кел деп турган. Ат тиш менен жулуп коебу же кандай? Жубайыңыз, жаныңызда? Жубайыңыз дагы стоматолог болуш керек, Сиз эмнесиз? Травматолог? Кинолог? По образованию маркетолог, пока что үйдө. Таргетологом? Жакында таролог болом деп коесузбу? Колчалар, жакшынакай үй бүлө келиптир бизге конокко. Бул жерде ортодо отурган жигит, кара тор жигит. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким эле? Султан Чомоев, Дордой командасынын дарбазачысы, вратарь. Сборныйга чакырылган якында.
Жаншап катты кол чаппай эле кое калат. Сборныйга чыга элек азыр. Дордой кече утулуп калды еще. Кече Оразада сен белең? 2 гол киргиздиң, э? Султан, канчадасың? Жашың канчада? 20да, боюңчу? 1.90. Ашпуртту тепкичсиз де жеп жүргөн балдардан турасың, э? Эжекеңиз, э? Саламатсызбы? Сиз эмне иш кыласыз? Магазин? Спортивная одежда? Женский. Көйлөктөр? Мебелге бартер жокпу сизде? Мындай суроо. Инстаграмда аккаунтуңуз бар да магазиниңиздин. Дароо эле баасын жазасызбы описанияга? Жазбайсыз, э? Ответили вам дайрект дегендерди силерсиздер да? Кудай өзү кечирсин силерди айтып коеюн. Силер тиги дүйнөгө түшкөндө ошондой адамдар. Ни туда, ни сюда. Ответили вам дайрект болуп күтүп турасыздар. Же ишке кирдикпи, же тияка кеттикпи билбей эле. Кол чабыңар, Султан Чомоев жана эжекесинен келиптир. Улантабыз. Атыңыз ким? Нурсултан 93-жылдысызбы? 94, 95. Айта өтчем кыйнабай. 96? Примерно ошол жылдагыларда Нурсултандын барычы. Назарбаев президент болдун классында 5 Нурсултан бар болчу. Жанагындай Петр Первый деген эле, Нурсултан 1, Нурсултан 2, Нурсултан 3, Нурсултан 4 анан чоң баш болуп чакырдысы. Нурсултан, эмне иш кыласыз? Каратист? Программист? Жакын экен, э, biraz. Жаныңызда жубайыңыз, девушкаңыз. Жубайыңыз. Атыңыз Аида. Сиз сүйлөшкүңүз келип аткан окшойт, э? Атым Аида. Районда иштейт, э? Бар жогун бар билет, такой. Программирование кылат. Аида, сиз эмне кыласыз? Сиз да программирование же күйөөңүз деле программировать этесизби? Эмнете? Иштетем? Күйөөңүз делеби? Мен сиз чакпайм дегенди иштетем деп коесузбу сиз? Үйдө эле үй кожойкесисиз. Кайсы окууну бүттүңүз эле? Бүтө элексизби? Жаш кетипсиз да? Канчадасыз? 22-де? Канча жыл болду үй бүлө кургандарга? 1 жыл 1 ай. Күндө программирование болуп аткан экен да? Кол чабыңар, жакшы үй бүлө бизде конокто. Атыңыз ким? Нурсултан? 93. 94. Биздин класста 5 Нурсултан бар болчу. Айттым беле бул тамашаны деп. Нурсултан, эмне иш кыласыз? Окууга жөнөтөм. Каякта, эмне деген образовательный центр же мындай эле? Мы не компания деп койсоң. Мы наемщики. Нурсултан, жаныңызда девушкаңызбы, жубайыңызбы? Чоң иштейсиз, надежда бар экен да? Үмүт. Маркетолог. Абайла, сияка кетип калат, стоматолог. Анан бул жерде биздин жанатан бери сиздерге ырдап берип аткан Кайрат Пирмбердиев байкебиз келип калыптыр конокко. Кайрат байкени таанысыздар, ол жак болот. Кайрат байке турбай эле койгуз, турсаңыз эле отургандай көрүнүп атат альбом. Кайрат байке жана чачына тийишет деп айтып атты эле, тийишип коелу, суранып калыптыр. Биз эле калдык элек ошо чачка тийиш элек. Кайрат байкенин чачы кыска болсо өлкө өлүп кетет беле, ким билет. Бирок Кайрат байке ал кишиге көңүл бурбай эле коебуз. Кундузбек деген ат менен жашаганга кыйын эле болбош керек, Кундузбек деген ат менен бирөөнүн чачына же көзүнө бир жерине тийишпей эле коймокмун да. Ат эле айтып турбайбы, Кундузбек деп. Мурут коёт иши. Дос менен сүйлөшөт атпайбы? Салам алейкум. Каяктан келдиңиз? Атыңыз? Алмаз. Ичесизби? Алмаздын баары эле ичет негизи. Эми стендап болот эле. Грустныйраак болот. Жаңылыктарды угуп атабыз.
секс шопко штраф салыптыр уктуңар, кыргызча сөздөрдү колдонгон жок названиясында деп. Кыргызчасы кандай болуп калат ошондо? Секс шопу? Башка кийген топу деп коесузбу? Бул кыргыз стендап, кыргыз тилин көтөрүү боюнча жаңы проект, кыргыз тилинде жаштардын арасында жайылтуу, кыргыз тилин мода кылуу дегендей. Мен ушу кыргыз тилин аябай жакшы көрөм. Мага жагат, анткени кыргыз тилинде мужской, женский род жок, билесиңер, Орус тилинен баарыбыз кыйналабыз. Поняла, понял, кандай эле деп баш адашып кетет да. Эгерде кыргыз тилинде мужской, женский род болсо, вообще эле атылып кетмек болушубуз керек да. Инстаграмдан көрүп атабыз, Оба деген сөздү жаза албай, ова деп коюп жүрөбүз го. О-а деп коюпчу. Ошон үчүн мужской, женский род жок болгону бирден бир сүйүндүрөт. Анан негизи эле кыргыздар көп нерсени тескери кылат экенбиз. Дүйнө жүзү бүт бары TikTok'то контент тартып, стримдерди кылып, чоң-чоң просмотрлар чогултуп атат. Кыргыздар TikTok'то отуруп алып тринка ойноп атабыз. Айба братка сал, айба брат деп коюп. Менимче Тушотой бул аябай эле страшный праздник да. Кичинекей бала үчүн. Мен лично өзүмдүн Тушотоюмду билем, эсимде калган. Бутумду байлап коюшкан. Маңнайымда 20 мас, колунда бычактары даяр, мужиктер мени көздөй жүгүрүп келатканда. Анан аларды көргөндөн кийин басканды кой, жүгүрүп кеткин келет го жарыктыгы. Анан той деп калдык. Тойлордо, ар бир тойдо дайыма ушундай бир апа бар. Апа тост айтат. Эмне дейбиз, 2 жаш бактылуу болсун, айланайын, арген, ушу баламды кичинекей кезинен бери билем деп тур, аягында. Эми репертуарымдагы бир ырдырдап коеюн дейт да. Апа репертуар деген сөздү колдонбой деле койсо болот. Репертуар 2ден көп болсо анан айтса болот да. Ал апанын репертуарында өмүр бою бир эле ыр бар. Анан ошол ырды уктуңар беле? Мен ойлой берем, ошо апалар ошол ырды оюнан чыгарып ырдайт депчи. Ошол апалар ырдап атканда эч ким кошула албайт го, мындайчы, сөзүн билбейт. Бактылуу болсун балдарым, аргеним менен жайнагын депчи. Келгиле уланталы, кийинки биздин стендаперибиз бул жерге бир нече жолу чыгып атат. Улукбек Төлөмүшев. Тосуп алыңыздар. Алдыңарда Улукбек Төлөмүшев. Рахмат. Шо, менин атым Улук. Жашым 30-да, 2 кызым бар, 1 аялым бар. Анан ойношум жок, пока что. Акча жок дегендей. Негизи бул жашоодо эң мага жакпаганы жүдөгөн адамдар жакпайт. Кимге жакпайт жүдөгөн адамдар бар, досторуңар. Мен аялым ошондой да. Эми мындай. Өткөндө стиралканын жанакы иллюминатордой болгон эшигин сындыра тептир тизесименчи. Стиралканыкын. Эмнеге жиндеңе билбейм, бай урушуп кеткенде үн чыгып аткан ошол эмес беле? Анан тигини сындырды, тизесине лечениясына 5000 сом бердим. Во-первых, ал айыккан жок. Стиралканын эшигин таппай жүрөм. Сториске самолет учуп бараткан сторис киргизе албай атабыз да, мы едем на отдых дегенчи. Анан негизи эле аялым өзүнүн ден соолугун баягы өкмөт бергендей эле пайдаланат. Кышында шапка кийсең кийбейт, прическа карапчы. Ошонун айынан азыр уктап барат, өзү менен өзү сүйлөшөт, каткырат да. Уктап барат, жүрөктүн баарын чүрүүнөн каткырып, ошо менен уктайт. Же денеси жоргайсетлөө, бирдемкелери жанына жатканда. Өткөндө спортивка алыптыр. 24 миңге алып келдим мен. Лининг карачы кандай экен дейт. Эмнеси акция экен, 24 миң сомго сон. Бир футболка кошуп бер дейт. 24 миңге спортивка алам, бир футбол кошуп бергенде бул баягы бизден квартира алсаңар кофе бекер деген сыяктуу да. Например, или там мал базардан кой алып атсаң арканын кошо беребиз дегендей эле да болчу. 24 миңге менин иңдир ойнай. Кант болсун эми мына бетиңе айтып атам элдин көзүчө. Анан негизи жүдөгөн адамдар бул жашоодо көп. Жүдөгөн адамдардын байкайсар телефону жакшы угулбайт негизи. Чалсаң эне иңдирип айын. Яалайт го кечке, я. Алло. Эй, деп кечке бир предложение түшүндүрүп өтсөң, я дейт го аягындачы. Телефондон чыга калып кулагын тиштеп алгың келет да ошондой адамдарчы.
ошол адамдардын артына банкоматта очередте туруп калган эң жаман да. Жүдөгөн адамдардын могу банкоматта акча чечип атат, сен турасың, шашып атасың. Пин кодун кечке эстейт жүдөгөн адам. Байкайсыңар, кечке баскылайт, же аялына, же күйөөсүнө, же эжесине чалып алып пин кодун сурайт кечке. Кандай эле деп анысы да яалайт кечке. Үй бүлөсү менен жүдөгөн да оларчы. Үй бүлөсү менен жүдөгөн немелерин. Эптеп атып 100 сомун чечет. 100 сомун чечкенден сен келсең банкомат иштебей калат. Калдың ошон түтөгөн боюнча өлдүң мына. Амай, ояка жагып атат чоң. Анан жүдөгөн таксисттер болот, Эшектеринин Бишкектин картасын нормально жаттай албайт дагы, бирок комтөрдөн канча акча кетип атканын бүт айтып берет сагачы. Полный билишет политиканы, ким канча урдуп аткан болот, бирок могу Билинка менен Проспект Мираны мындай кесилиш кылып салышат го негизи бир эле көчөнчү буларын. Ошол эмне аягында эме демек үчүн баягы бир жиндидей жаңылык окудум. Индияда бир маймылды кармаштыр. Байкадыңарбы полиция? Окудуңарбы? Ким окуду? Маймылды кармап келиптир Индиядан. 20 кишиге кол салса, полиция издеп барып, ошо маймылды кармап келиптир. Анан камап салышыптыр СИЗОго. Же обезьянкага билбейм, маймылдын өзүнүн туугандарына. Тиги эгер ошол маймылды биздин кыргыздар кармап келсе кандай болмок? Мен элестетип койдум да. Алып келип отургузду. ГКМБ келип кечирим суратат деп кой. Маймылды камерага эртеси ОМКСке кое берет. 2-3 күндөн үй камагына чыгарат маймылды. Казынага 1 тонна банан өндүрөт. Анан аягында тааныш маймылдар аркылуу аны актатып кетет. Чоң рахмат. Жакшы калыңыздар. Выходы жактыбы негизи, выходы. Чыккан эле, негизи ушундайлар түшүнбөйм, мисалы, тойлорго барсаң, тосуп алыңыздар, Артур Туратбеков деп чыгып келип эле бир кичинекей эле. Ассаламу алейкум деп. Сен башында эле түшүндүрүп атпайсың, где-то бир жерде сенден жакшыраак алып баруучу бар экенинчи. Келгиле, бул дагы үй бүлөлүү, өзү жаш, бирок үй бүлөлүү стендапер Асылбек Алдаяров. Саламатсыздарбы? Атым Асылбек болот. 24 жаштамын, бирок 20 жашымда үйлөнүп алгам, жендинемедей болуп. Үйлөнгөндө дагы өзүмөн улуу аял алгам. Залет эмес, бирок улуу аял алды 20 жашында десе залет деп ойлогула, сүйүп эле алгам. Просто кайнатам комтөрдө иштейт. Ошого жашап алгам. Биз балдар эме кылабыз го, бир кичинекей кызды көрүп калсак, иймо чоңойгондо жакшы аял болот окшойт деп, аны чоңойгончо күтүп, тарбиялап, карап жүрүп анан алат го. Меники наоборот болгон. Мен 9-класста окуп бүтүп атканда аялым карап коюптур. Чоңойгончо күттү, 20 жашымда алды. Үйлөнгөн менен бойдокчулуктун көп деле айырмасын эметкен жокмун. Бойдок кезде дордойдон жан кийим алсаң, үйгө келип апаңа көргөзөсүң го, кийип көрүп. Жапжаң кийимди залда туфлини кийип алып ары бери басасың го. Үйлөнгөндө кийин деле ошондой болду. Кийинип алып аялыма көргөзөм, молодец деп мактап коет. Үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болду, бирок балалуу болгонубузга 3 ай болду, буюрса. Колчоп койсоңуз болот, кыздуу болдук. Ошо 20 жашында эле кел балалуу бололу деп аялыма айтсам айтты. Азыр мен төрөсөм, 2 баланы сразу багып кете албайм. Сен чоңой деди. Ошентип 4 жыл өтүп анан балалуу болдук. Ошентип 3 ай мурун мен эмчектен чыгып калдым. Пост принял болдук. Аялымдын улуу болгон плюстарын жана минустарын айтып берейин силерге. Биринчиден минустарын айтканда, аялым экөөбүз машинада баратып музыка уга баштаганда эле башталат, кырыла баштайбыз. Мен жаңы современный ырларды коюп, Улук Манап, Ирина Кайратовналарды койсом, аялым баштайт. Өчүр, ушулда ырбы, смыслы жок экен. Биздикилерден койду, аягында Бекбурбиев, Фарида Карбосова, Гүлнара Кахарова дегендерди угуп калабыз. Уруша кеткенде дагы байкушум жакшы ырларга мындай кайгырбайт, азыркы бакырдын ырларын коюп ыйлабайт да. Мумия дарың жок беле дегендерди коюп алып ыйлайт. Бүгүн үйдөн чыгып атсам сурады, каяка дейт, стендапка барам десем, ал стендап деген кандай дейт, ага түшүнүктүү болуш үчүн айттым. Күмөндөр Абылов, Борончу Кудайбердиев, Тынар Курбаналиев десем, кодул болосуңбу деп кетирди. Конокко барганда дагы эң чоң минусу бар. Аялыма жакшы чоң-чоң устукандар тиет да, эми конокко барганда. Жамбаш, кыймылчаактар келип калат кээде. Мага болсо эт жасаганда калып калат го, шыйрак-пыйрак моюн союндарчы. Тиги комнатада ошак барып, ошон жаш балдар менен тамак жеп калам. Бир плюсу бар. Элдер аялдарын эс алдырганы акча коротуп, там Турцияга, Мальдивага барып эс алдырса, меники жакшы. Воронцовкага путевка алып берип коем, Воронцовкага барып келет. Баткак
жакшы экен деп голубой скульга баткак барып атат. Дагы бир минусу кичинекейимде мага тарбияны жакшы бериптир. Чоңдорго кат сүйлөбө, чоңдорду урба, каяш айтпа деп. Ошонун баары эле азыр өзүмө жаман болуп атат. Аялым мен уша кетсе унчук албай калам. Төшөк маселесинде бирок жаман болуп калып атат. Кээде чабып алып кайра уулуга кол көтөрүп алып кечирим сурап эле. Дос балдарым менен шерине же бир жака отуруп калганда менин аялым бата берет башында уулусу катары. Кел Аяшка бата берип кой деп. Аяшкаларым фигураларын сактайбыз деп мындай диетага отурушат. Менин да аялым диетага отурат, бирок фигура үчүн эмес, меники уже өтө ооруп калышы мүмкүн да, майлуу жесе. Давление болуп кетиши мүмкүн, көк чай ичиш керек артында. Плюстарын айтсам, мурун 97-лер байке болсо, азыр уже брат Аяш болуп калды да. Анан ушул стендапты үйдөн жазып, кантип бүтүрөм деп кечке ойлонуп, ары басып бүтүрө албай эле жүдүп атсам, аялым айтты, "Эмне болду?" дейт, "Бүтүрө албай атам" десем, "Сен качан кыйратып бүтүрчү элең" деди. Дайыма эле ушундай да, "Сен кыйратып бүтүргөн күнүң болчу эле" деп. Ошон бүтүрө албай калдым. Кечирип коюңуздар. Чоң рахмат, Асылбек Алдаяров болду. Асылбек Алдаяров, кол чабуулар. Уланталы кийинки чыга турчу стендапер буга чейин орус тилинде чыгып жүрчү, азыр кыргыз тилинде да чыгып атат. Медер Мусакожоев. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Кол чабып койгула, жакшы. Рахмат. Эми болсо диджей эмес, чыныгы комик чыкты сахнага. Качандан бери баары бир шоптордо парикмахерлер өзү массажист сезип алган негизи. Байкадыңарбы? Чачың тегиздеп эле бир кезде болсо мыжыгып баштайт го. Мен оюмча ар бирөө өз ишин жасаш керек да. Ошондо мен эле боди массажга барсам, ошоктон мен чачым кырып коёбу ошондочу. Анан байкадыңарбы, парикмахерлер негизи болсо мындай өзүнүн жоопкерчилигин сага тыштагысы келет да дайымачы. Мондай бар го, эркектер билет точночу мондай. Момча кылса нормально эле. Момча нормально эле, кыска кылсак депчи. Мен билбейм, мен чач тегиздеген билбейм. Сен парикмахерсиң депчи. Мен кээде мынтип айткым келет да, кантип тегиздейли десе, "Кел мен сага өзүм жөнүндө бир аз айтып берейин. Сен өзүң чечип ал кантип тегиздегенди магачы" депчи. Анан мага жакпаган нерсе парикмахерскилерде күзгү кереги жок да, мен оюмчачы. Күзгү эмне кылабыз ушу күзгүнүчү? Мен болсо тегиздеген билбейм, чач тегиздеген билбейм. Мынтип токто, мынтип филировка ушуну жазачы беле деп айта албайм да. Мен болсо жалгыз эле бир прическа, мен бирдемке дей ала турчу бир прическа, бул эси мени болсо тас баш кылып атса, стоп, калып калды дей алам да, болду. Анан эң көп мага жакпаган ушул күзгүчү. Жакпаган нерсеси бул деген мындай 40 мүнөт өзүңдү көзүңдү карап тиктеп отурган. Мен үчүн бул мындай психологический трип да, өзүң ичине кирип кетесиң го мынтипчи. Өзүң тиктеп, уже шүмүрөйүп, еще павильондо чач тегиздеп атасың, блин депчи. Медер, өз жашоң менен эмне кылып атасың, Медер, нормально жумуштап, Медер. Мо стендапты эмне кыласың, Медер? Кечке ошентип эле ойносуң. Жалгыз эле бир точно билген нерсе, бул деген кыздар деген каре кылган да. Бул деген белгилүү да. Эгер мындай расставаниядан өткөн болсо, мынтип карайха кылып салат да. Анан байкадыңарбы, Бишкек боюнча бир кезде болсо баардыгы болсо чачын мындай тармал кылып, завивка кылып баштады го. Анан мен ойлойм да, эмне үчүн, силер да жигитиңер таштап кеттиби депчи. Ямыкы. Мен үчүн мындай жаныбарларга слишком мындай серьезно караган мен түшүнбөйм да, мен биз кыргызбыз да негизичи. Байкадыңар беле, мындай народныйда түндө турсаң, очередте турсаң, мындай кээтеси мындай шүмүрөгөн бир орус аял болсо, эң арзан тамеки ЛД алып туруп, анан да вискас деп алып алат го, вискас менен тамекиничи. Аны карап ойлойсуң го, сен вискас албай нормально халат алып алчу өзүңө депчи. Орусчасы вообще мындай нормально айрычы да негизичи. Бир жолу?
А я не только бир жолу могу. Анан бизде гана мындай биздин бир тууган элибиз бар го, казак. Кыргыз казак бир тууган деген бизде эле бар да, бизде эле бар. Мында испан, португал бир тууган деген эч жактан укпайсың да. Испан, португал бир тууган, а Бразилды ким тууган деген укпайсың эч жактанчы. Жок андайчы. Мындай кыргыз тили жөнүндө да, как раз шутка. Порно сайттарда реклама кыргызча болуп баштады, байкадыңарбы? Реклама кыргызча болуп баштады. Мүчөңдү 5 сантиметрге узартабыз дегенчи. Бирок сразу билинип турат, мындай кыргыз эмес киши которгон экен да, мындай Google переводчик менен эле отуруп салганда. Бизде болсо эми тиги жакта эч ким мүчө дебейт деген турабы, Ошо. Да. Чоң рахмат. Подписывайтесь на Нурсултан Айдарова. Спасибо. Олчалар, Медер Мусакожоев. Стендаптын мүчөсү. Кыргыз стендаптын. Кыргыз киного ким барат? Кол чап колочу. Кыргыз кино акырынан өнүгүп келе жатат. Бирок Голливудтун кинолорун көрүп атканда, мисалы силер Голливудтун киносун көрүп атканда башкы каарманга мындай аябай переживать этип алып көрөсүң, бул эмне болуп калат болот экен, өлүп калат, аркаңда келатат деп переживать этесиң го. А кыргыз киносун көрүп атканда башкы каарманга переживать этесиң, режиссерго переживать этесиң, операторго переживать этесиң, анан сценаристтерге переживать этесиң, актерлорго переживать этесиң, ушундай позор менен кантип дальше жашашат деп переживать этесиң. Мисалы Голливудтун жанагы Джокер деген киносу бар го. Джокер деген кинону тартылыш үчүн Хоакин Феникс жарым жыл жанагындай психбольницада жашагандардын жашоосун карап, булар өзлөрүнүн поведениясы кандай болот, кантип алып жүрөт деп ошолорго жарым жыл даярданыптыр да. Кыргыз кинонун деңгээлин түшүнүш үчүн эгерде актердун ал күнү той болсо съемка отмена. Примерно ушундай деңгээл эле. Анан байкадыңар беле, азыркы жаштарда татуировка аябай мода болуп кетти. Баягы бизге бул жака бир кыз келип калыптыр. Колунда татуировкасы бар экен. Анан сүйлөшүп туруп калып, анан колунда баягында жазылып турат да, башка тилде. Мен сурадым, бул эмнени түшүндүрөт десем, бул Carpe Diem, бир жолу жашайбыз деген түшүндүрөт деди да. Мен патриот, мага бираз намысыма тийип кетти да. Эмнеге кыргыз тилинде жазып койгон жок депчи. Эми силер мисалы Англияда бир англичанин жок да, колуна көп сөз, бок сөз деп жазып алган турабы? Же француз жок да, далысына сен таза болсоң, мен таза болсоң, коомда таза болот, постскриптум Исхак Разаков деп жазып алганчы. Ошон үчүн келгиле кыргыз тилин сүйөлү, кыргыз тилин колдонолу, сүйлөйлү, өнүктүрөлү. Бул кыргыз стендап болду. Дагы жолу кол чабуулар болсун.